الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сөзімді чексіз мейірімді жана чиремсиз ырайымды болгон Аллах Тааланын исми менен баштагандан кийин бүткүл аламдын ээси болгон, чыныгы падышалардын падышасы болгон, бүт бардык нерсени жоктон бар кылып жараткан, чыныгы падышалардын падышасы болгон, барлыктын ээси болгон жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтканыбыздан кийин сиз менен биздин жароокер сүйүктүү пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбызды көрүп ыйман келтирген улуу сахабаларга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен жогоруда буга чейинки сабактарыбызда сөз кылгандай эле Аллах Тааланы зикир кылуу жана анын фазилеттери жөнүндө сабагыбызга улай. Зикир Аллах Таала тарабынан эң көп сиз менен бизге эскертилген, Аллах Тааланы эстөө менен жүрөктөр агара турган, тазара турган амал болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге пайгамбар болуп жиберилип, жашообуздагы ар бир нерсенин өз ордунда, өз убагында үйрөткөн пайгамбарыбыз Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде сүрөттөгөндөй эле Лакад кана лакум фи расулиллахи усватул хасана, чындыгында сиздер менен ар бир момун мусулман адам, жалпы адамзат үчүн, балким лиссакалайн, адам жана жиндер үчүн дагы пайгамбар болуп жиберилген пайгамбарыбызда чыныгы үлгү, чыныгы үгүт насааттар, пайгамбарыбызда ушундай үлгү бар эле деп айтат. Мына ошол пайгамбарыбыз сиз менен биздин жашообузда бардык нерсени пайгамбар сиз менен биз үчүн жасап өтүп кеткен. Муну пайгамбарыбыздын ошондуктан зикир бабына келе турган болсок, пайгамбарыбыз сиз менен биздин уйкудан ойгонуп көзүбүздү ачкандан баштап кайра барып ошол уйкуга төшөккө жатканга чейинки абалыбыздын бардык учурда зикирге байлаган. Зикир менен Аллах Тааланы эстөө менен сиз менен биз жашообузду, жүрөгүбүздү, ички дүйнөбүздү нурланта турган, Аллах Таалага жакындата турган улуу амалдардан бири. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар дайым ар бир күн таң аткан сайын Аллах Таала сиз менен бизге бул уйку дагы бир өлүмдүн кичине бир бөлүгү сыяктуу. Мына ошондуктан дагы арабтарда ан-наум ахул маут, чындыгында уйку бул өлүмдүн бир ийниси сыяктуу дейт. Демек, өлүмдүн бир тууганы сыяктуу деген, өлүм сыяктуу боло тургандыгын эскертип, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал-азкарул истиқазу минан-наум, уйкудан ойгонгон кезде окула турган зикирлерди пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен. Мына ошол зикирлердин башында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул имам Бухари китабы дуада риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны айтат эле дейт. Алхамдулиллахи ахяна ба'дама аматана ва илейхин нушур. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисинде, бул зикирде ойгонгон кезде Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, мени өлгөндөн кийин кайра жашоого тирилткен, ва илейхин нушур, чындыгында акыйкатта эртең кыямат күнү чыныгы Аллахка кайтып баруучу зат, бул Аллахнын алдына бара турган улуу зат деген зикирди айтып ойгончу деп айтат. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисинде Хузайфа ибн Ямани риваят кылган бул хадисте кана наби саллаллаху алейхи вассалам иза ава ила фирашихи кал дейт. Пайгамбарыбыз эгерде жатар кезде, өзүнүн жатак төшөгүнө келген кезде ушундай деп айтат эле дейт. Бисмика амуту ва ахя деп жатчы дейт. Аллахым, мен сени өзүңдүн атың менен өлөмүн, кайра өз атың менен тирилемин деп айтат эле дейт. Мына ошолдо ал эми ойгонгон кезде, уйкунан көзүн ачкан кезде алхамдулиллахи аллази ахяна ба'дама аматана ва илейхин нушур деп пайгамбарыбыз ойгонгондо ушул дуаны, зикирди окуп ойгонор эле дейт.
Мына ошондуктан сиз менен биз бул зикирдин пайдаласына келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыз. Биринчи эле көзүн ачкан кезде Алхамдулиллах деген зикир менен баштады. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куранды дагы Аллах Таала хамд менен баштаган. Мына ошондуктан алымдарыбыз алхамд деген эмне десе, Аллах Тааланын бүтүн бардык берген нематтарына мактоо айтуу деди. Сиз менен биз жогоруда сөз кылгандай, шүгүр кылуу бул Аллах Тааланын берген нематтарын көрүп, билип, сезип, ага шүгүр кылуу болсо, ал эми алхамд мактоо, чыныгы мактоого татыктуу болгон Аллах Таалага аны эч нерсени сурабастан туруп, Аллахтын берген нематтарына карабастан туруп, аны Аллах Тааланы толук, Аллах Тааланын улуулугуна, Аллах Тааланын толуктугуна камды саналарды айтуу, демек шүгүр кылуудан жогору турат деген сөз. Мына ошондуктан дагы зикир кылуу ичиндеги эң биринчи башсабында Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куранда дагы Алхамдулиллах деп баштаган. Алхамдулиллах ушунчалык улуу сөз. Аллах Тааланын сиз менен биздин Аллах Таалага итаат кылууга, Аллах Тааланын көптөгөн амалдарды аткарууга, Аллах Тааланын сиз менен бизге берип аткан нематтарына балким шүгүр кылуудан дагы жогору тура турган бир амал болуп эсептелет. Сиз менен биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол ойгонгон кезде ушул дуаны айткандыгы, демек Аллах Тааланын сиз менен бизге зикир кылуугандын канчалык улуу фазилет экендигин эстетип турат. Алхамдулиллахиллади ахьяна деп баштады пайгамбарыбыз. Мени бул дүйнөдө уйку бул өлүмдүн бир бөлүгү болгондуктан, мени өлгөндөн кийин кайра тирилткен Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун деп айтты. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул уйку өлүмдүн бир бөлүгү, өлүм сыяктуу деп айткандыгынын дагы бир белгиси. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Курани Каримде канчалаган бир аяттарда Аллах Таала өлүм бул өтө бир оор абалда экендигин, Аллах Таала ошо адам уктаган кезде адамдын жаны кадимкидей руху бөлүнүп чыгардыгы жөнүндө Аллах Таала эскертип өткөн. Мына ошондуктан Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Курани Каримдеги Зумар сүрөсүндө Аллах Таала Аллах ятаваффал анфуса хина маутиха والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى dedi. Аллах Таала чындыгында биз адамдардын жанын, нафсин алар уйкуга кеткен кезде, хина маутиха деп Аллах Таала уйкуну өлүм деп, өлүм деген сөз менен атап аткандыгы, والتي لم تمت في منامها дейт. Алардын биз уйкуга кеткен учурда алардын көптөгөн алардын жандарын алабыз. Ал эми кээ бирлерин болсо аларды уйкутап турган кезде жандарын албасак, фаюмсикуллати када алейхал маут, алардын Аллах Таала өлүм менен аларга өкүм кылынган адамдардын рухтарын Аллах Таала кармап, ва юрсилул ухра иля ажалин мусамма, кайра алардын ажалы жетпегендердин ошол ажалы жеткенге чейин кайра алардын рухун кайтарабыз дейт. Демек, бул уйку кадимки эле бир өлүм сыяктуу деп айтышат. Мына ошондуктан дагы өлүм менен уйкунун айырмасы эмнеде десе, адам бул дүйнөдөн коштошкон кезде, өлгөн кезде адамдын денесинен адамдын руху, адамдын жаны толук үзүлүп чыгып кеткен абал болуп эсептелет. Ал эми уйку болсо адамдын руху кадимкидей адамдан бөлүнүп көтөрүлүп чыгат, бирок толук үзүлүп чыгып кетпейт деп айткан. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз эгерде түш жөнүндө айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айткандай эле, түш 3 бөлүктөн турат деп айтат. Биринчи түш бул Аллахтан болгон түш, экинчи түш бул шайтандан болгон түш, үчүнчү түш болсо адам өзү менен өзү көбүрөөк бир нерсени ойлонсо, көбүрөөк бир нерсеге, ошол нерсеге байланса, ошол нерсени көрсө, балким ошол нерсе кайра түшүндө кайталанган сыяктуу адам өзү менен өзү болгон түш деп айткан. Демек, түш деген демекчи, түш бул адам баласынын жашоосундагы орду бар нерсе. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз түшүңөрдү жакшы көргөн адамга гана айткыла деп айткан. Сиз менен биздин түш жашообуздагы кадимкидей орду бар, таасири бар нерсе сыяктуу. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү берекелүү хадисинде мен пайгамбарлардын эң акыркысымын. Менден кийин пайгамбар келбейт, бирок түш пайгамбарлыктын 46-дан 1 бөлүгү деп айтып, хадисте ушундай деп айтат. Эмне үчүн 46-дан 1 бөлүгү деп айткан десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп, пайгамбарлык миссиясы жүктөлгөндөн кийин пайгамбарыбыз Меккеде 13 жыл, Мединада 10 жыл, жалпысынан
23 жыл пайгамбарлык кылган. Мына ошол 23 жыл пайгамбарлык кылардан пайгамбарыбыз 40 жашка толуп, пайгамбарлык миссиясы жүктөлөрдөн 6 ай мурун пайгамбарыбыздын өңүндө көргөн нерсеси кайталанып, Аллах Таала пайгамбарыбызды пайгамбарлык даражасына даярдоо, пайгамбарлык даражасына пайгамбарыбызды көндүрүү, пайгамбарыбызга ошондой оор бир жоопкерчиликти жүктөөнүн алдын ала пайгамбарыбызды даярдоо максатында түшүндө көргөн нерсенин бардыгы өңүндө кайталанып келет эле дейт. 6 ай ушул нерсе кайталангандыктан пайгамбарыбыз 46-дан 1 бөлүгү, тагыраак айтканда 23 жылды 6 айга ажыратып бөлө турган болсок, анда ошол 46-дан 1 бөлүгү болорун пайгамбарыбыз эстетип өткөн. Демек сиз менен биз уктаган кезде Аллах Таала адамдардын рухун, аларын кайрадан ажалы жетпегендердин кайра рухун кайтарары жөнүндө ачык айткандыгында турат. Мына ошондуктан да Аллах Таала дагы бир башка аятта «Хуаллази ятаваффакум бил-лейли ва я'ламу ма жаррахтум бин-нахари, сумма яб'асукум фихи лiyuqda ажалун мусамма, сумма илейхи муржи'укум» дейт. Сумма илейхи маржи'укум. Аллах Таала бул аятта дагы Аллах Таала силерди түн ичинде Аллах Таала жаныңарды алгандыгы жөнүндө, андан кийин Аллах Таала силерди билип турат, күндүзү эмне кылганыңарды, Аллах Таала мына ошондуктан дагы силерди кайрадан бир белгилүү убакытка чейин Аллах Таала өз ажалыңарды аткарып жашоо үчүн Аллах Таала жиберет, чындыгында кайтуу жараткан өзүңөрдүн Раббыңар гана үчүн болот деген аяттын маанисинде турат. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сиз менен биз жогоруда айткан бул хадисиндеги пайданага токтоло турган болсок, демек Аллах Тааланын уйкудан турган кезде эле Алхамдулиллахиллази ахяна ба'дама аматана ва илейхин нушур деп айткан дуа пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын турганда эле Аллах Тааланы зикир кылууну, Аллах Тааланы ар кандай абалда Аллах Тааланы эч качан эстен чыгарбоону максат кылып жатат. Мына ошондуктан дагы зикир кылганда бул зикир жүрөккө сиңет. Адам өлгөндөн кийин кайра тирилгенде дагы эң кайсы нерсени көп кылса, мына ошол нерсе ал эртең башыбызга бир өлүмдүн, ажалдын оор кыйынчылыгы келген кезде, жүрөк катуу кысылган кезде ошол эмне сиңсе ошол нерсе чыгардыгына пайгамбарыбыздын ачык айкын тарбиясы. Мына ошондуктан Айша энебиз раваят кылган хадисте калат Айша радиаллаху ан, Айша энебиз Аллах Таала ал заттан разы болсун ушундай дейт: Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям язкуруллаха ала кулли ахяни. Аллах Тааланы пайгамбарыбыз ар кандай учурда пайгамбарыбызды Аллах Тааланы эстөөнү эч качан калтырбайт эле. Аллах Тааланы зикир кылууну эч бир абалда калтырган эмес деп айтылат. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын зикир кылууга балким тыюу салынган, албетте тыюу салынган жерлерде, ажатканаларда, нажас жерлерде, адам ажатын өтүп аткан кезде зикир чалынбайт. Ал башка убакытта зикир кылуу балким сизден менен бизден даратты дагы талап кылбаган бир улуу бир амалдардын ажыр соо жеңил, бирок амалы жеңил, бирок ажыр соо Аллахтын алдында таразада оор келе турган амалдардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул айткан хадисинен жогоруда айткандай эле Алхамдулиллахи деп баштагандыгы, Куранда Алхамдулиллахи раббил аламин деген Аллах Тааланын Куранды баштагандагы Курандын сөзүнө дал келген дегенде. Демек сиз менен биз жашообуз Аллах Тааланын сөзү болгон Куран менен башталгандай хамд сана менен бактылуубузду баштоо бул берекелүүнүн бир ачык айкын белгиси болуп эсептелет. Жана ошондой эле аннауми мин а'замил аяти далла ала лутфиллахи би халқихи. Чындыгында уйку себептүү Аллах Таала тарабынан эң чоң Аллах Таала махлуктарына берген нематтардын улуу ачык айкын аяттардын бири болуп эсептелет. Себеби дегенде Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде Касас сүрөсүндө «Ва мир рахматихи жа'ала лакумул лейла ван нахара литаскуну фих ва литабтагу мин фадлихи ва лааллакум ташкурун» дейт. Аллах Тааласында өз рахматы менен, Аллах Таала өз ырайымы менен силер үчүн түндү жана күндүздү жаратты. Түндү жаратты, анда бейпилдик таап эс алыңар үчүн. Ва литабтагу мин фадлих, Аллах Таала күндүздү жаратты, Аллахтын берген фазилеттеринен өзүңөр издеп таап рызкыңарды жееңер үчүн. Ва лааллакум ташкурун, балким силер Аллахка шүгүр кыларсыңар деген Аллах Тааланын аяты эске келтирет. Ал эми дагы бул зикирдин дагы бир пайдаларынан бири алхажатул халқу илан наум
النوم الذي هو صفة النقص دليل على الاستحقاق الإفراد الله بعبادته дейді. Шындығында ұйқының ең чоң сабақ ала тұрған нәрсе адам баласы шунчалық алсыздығыбыз, адам баласы шунчалық ұйқыға чарчу болған учурда чарчу болгондо ұйқыға мұқтаж болгондугу. Эгер эс албаса адам баласы кыйналып калгандыгын эстөө менен эч качан уктабай турган, эч качан Аллах Тааланы уйку суроодо калбай турган, Аллах Тааланын улуулугун, Аллах Тааланын толуктугун, Аллах Тааланын кадыр даражасын сезип билип тура турган, Аллах Тааланын ушунчалык сиз менен бизден улуу жогору зат экендигин эстеп тура турган нерсе деп айтат. Демек, ан-наум юшбихул маут ли таваккуфил харакати ва зихаб ат-тамайюз фиха деди. Чындыгында уйкунун дагы бир фазилеттери, демек уйку өлүм сыяктуу. Себеби дегенде өлгөн адам кыймылга, эч кандай бир аракетке келбей калган сыяктуу эле адамдын аракети уйкуда балким өлүк сыяктуу болуп калгандыгын эстегертет. Мына ошондуктан дагы лизалика руфи'ал qaламу ан наими хатта ястайқиз дейт. Демек, Аллах Таала өлүм сыяктуу болгондуктан уктап жаткан адамдан күнөөлөрү, уктап жаткан адам аркандай бир сүйлөгөн сөздөрү, сөгүнгөн нерсе болсо дагы уктап жаткан адамга күнөө жазылбайт. Себеби Аллах Таала уктаган адамдан калемди көтөрүп койгондугу дейт. Al-istiqazu ba'da an-nawm burhanun ala qudratillahi ala al-ihya'i ba'da al-maut dedi. Biz ар күнү өлгөндөн кийин кайра көзүбүздү ачып аткандыгыбыз эртең акырет күнү барганда өлүп кайра тирилгенге ачык айкын бир далил сыяктуу дейт. Мына ошондуктан бул дүйнөдөн өтөр кетет, бирок эртең кайра Аллах Таала кыямат күнү кайрадан тирилте турган күнгө иман келтиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир адам бул дүйнөдөн адам атадан баштап акырет күнүнө чейин келген бардык адамзаты бул дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы эртең кыяматка барганда ажибуз занаб адамдын омурткасынын эң акырындагы акыркы сөөк миллион жылдардан кийин дагы Аллах Таала бир уруктан сыяктуу, дан өсүмдүк өсүп чыккан сыяктуу Аллах Таала ар бир адамды кайрадан өстүрүп, кайра Аллах Таала тирилтет деген. Мына ошондуктан дагы ар күнү сиз менен биздин уктап тургандыгыбыз эртең кыяматтын алдына Аллахтын алдына барганда Аллахтын алдында турарыбызды эстете турган бир нерсе өрнөк болуш керек дейт. Ал-арваху биядиллахи вахда. Чындыгында уйку адам баласынын ар бирдин руху ажалы Аллахтын колунда экендигин сезип билип тура турган нерсе. Мына ошондуктан дагы арабтарда ан-науму султанун деп айтат. Чындыгында уйку бул чыныгы падыша дейт. Себеби дегенде уйкусу келген адамды ал адамдын өзүнөн суроо турбайт дейт. Курсагы ачса же башка бир нерселерди кааласа, адам өзү ошол нерсени тыйып, балким өзү кайсы бир деңгээлде эйлик кылып башкарышы мүмкүн. Бирок уйкуга келгенде адам өзүнө өзү дагы эйлик кыла албастыгында турат. Мына ошондой эле Аллах Таала Куранда бул чоң менен өлүм менен кичине өлүм дайым бирин-бири ээрчишип, бирин-бири эстетип, акыретти, Аллахты эртеңки кыямат күндө эстетип тура турган улуу амалдардын бири экендигинде. Андан кийин эле пайгамбарыбыз жана жогорудагы Алхамдулиллахиллази ахьяна ба'дама аматана ва илейхин нушур деп айтканды зикирди айткандан кийин пайгамбарыбыз андан кийинки айта турган зикирлеринин бири لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اغفر لي деген пайгамбар ушул дуаны үйрөткөн эле дейт. Мына ушул дуада пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерге карай турган болсок, бул хадисте толугу менен зикирдин эң улуу зикирлердин бири болгон ушул зикирди пайгамбарыбыз айтат эле дейт. Мына ошондуктан Ибн Маджах риваят кылган хадисте Уббад ибн Самит деген сахаба сиз менен бизге жеткизген, Аллах Таала ал заттан ыраазы болсун, жеткизип Кал Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарыбыз ушундай деп айтты дейт. Мен таара минен лейл, кимде ким түшүнөн түн ичинде ойгонгон болсо, факала хина ястайқиз, ушул ойгонгон кезде ушул дуаны окуса деп жогоруда айткандай эле لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم деп андан кийин ثم دعا
эгер дуа кылып Рабби гфирли, Аллахым мени кечиргин деп дуа кылса, гуфира лаху, анын күнөөлөрү толугу менен кечирилет деп айткан дейт. Кал ал-Валид ау кал даа ястажиба лаху ау ида дааху устужиба лах. Эгерде дуа кылса, анда анын дуасына сөзсүз Аллах таала жооп кылып айтат. Фа ин кама фатавадда, эгер ошол уйкудан ойгонгондо ушул дуаны айткандан кийин ал ордунан туруп барып, эгер дарат алса, сумма салла, эгер 2 рекет тахажжуд намазын окуйса, кубилат салатуху, анда Аллах таала ал адамдын намазын кабыл кылат деп айткан дейт. Демек Аллах таала ибадаттарды Кудайдан корккон таква адамдардан кабыл кылат дегендей эле, бул зикир менен Аллах таала Кудайдан корккон таква адамдардын катарында тахажжуд намаздарын окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү осуят кылып кеткен осуяттарында вассаллу ваннаси ниям, адамдар уйкуга кеткен, уктап аткан учурда Аллах таала үчүн тахажжуд намаздарын, түнкү намаздарын окуу деген осуятына Аллах тааладан сиз менен бизге чоң бир жардам боло турган нерсе. Мына ошондой эле Ан Муавия ибн Аби Суфиян разияллаху анхудан риваят кылган хадисте Сами'ту Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул, пайгамбарыбыздын ушинтип айтып жаткандыгын уктум дейт. Мен даа би хадихил калиматил хамс, жогоруда айткан 5 сөз менен куралган ушул зикирди кимде ким айта турган болсо, лам ясалуллаха шай'ан илля а'тах, Аллах таалага кандай гана дуа кылбасын, Аллах сөзсүз анын сураганын берет деп айтты дейт. Эми дуагын, ушул зикирдин маанисине бир аз токтоло турган болсок, Аллах таала бул зикирди баштаган кезде ла илаха иллаллах, таухид келимеси менен баштады. Аллахтан башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок деп баштагандыгы. Демек сиз менен биздин Аллах таала Кур'ан-ы Каримде өзү айткандай эле валиллахил асмаул хусна фад'уху биха, Аллах таалага өзү чырайлуу, жагымдуу Аллахтын ысымдары бар. Мына ошо менен Аллах таалага дуа кылгыла, Аллах таала сөзсүз дуаларды кабыл кылат деген. Андан кийин вахдаху ла шарика ла, Аллах тааланын барлыгы, бирлиги, Аллахтын жалгыздыгы, бул эң чоң бир, ар бир мусулман адамдын чыныгы момун мусулман экендигин, Аллах таала чыныгы жалгыз сыйынууга татыктуу зат экендигин кайра тастыктап, даңазалап турган нерсе болгондуктан, мына ошондуктан дагы бул келмеде ла илаха иллаллах дегенден кийин Аллах тааладан эч бир башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айтканыбыздан кийин вахдаху ла шарика ла, анын шериги жок, жалгыздыр деп. Буга чейин биз айткандай эле Аллах тааланын Курандагы Ихлас сүрөсүндөгү кул хуаллаху ахад айткын, ал Аллах албетте жалгыздыр, анын шериги жоктур деп айтты. Жалгыздык бул жараткан Аллахка гана таандык нерсе. Андан кийинки сиз менен биздин Аллах таалага бул дуага улай эле ва хуа аля кулли шайин кадир, чындыгында Аллах таала бардык нерсеге кадыр, кудуреттүү зат дедик. Аллах тааланы эч бир мажбур кылуучу жок. Аллах тааланы эч бир кыжылат кылуучу жок. Аллах таала эч бир адамдан үзүр сурап же эч бир заттан Аллах таалага кыжылат болбой турган нерсе болгондуктан Аллах тааланын ва хуа аля кулли шайин кадир, Аллах таала бүт бардык нерсеге кудуреттүү, кадыр зат экендигинде. Андан кийин бул зикирди улай эле, бул зикирди айтып атканыбызда Субханаллах дедик. Чындыгында Аллах таала сиз менен бизди Субханаллах деп айткан сөз менен Аллах тааланы бардык кемчилдиктен, ар кандай айыптан аруу зат экендигин тастыктап аткан нерсе. Мына ошондуктан сиз менен биз Аллах таалага Субханаллах деген кезде Аллах таала бардык кемчилдиктен аруу, таза зат. Аллах таала эч бир кемчилдиги жок, балким Аллах таала абсолюттук, толук, бүтүн зат дегенди билдирет. Мына ошондуктан дагы Аллах тааланын эч бир кемчилдиксиз, ар кандай айыптан, кемчилдиктен аруу зат экендиги. Валхамдулиллах деп Аллах таалага кайрадан мактоолорду айткандан ла илаха иллаллах деп кайрадан Аллах тааланын таухид келимесин кайра кайталап атканда Валлаху акбар, Аллах улуктур деген. Аллахнын улуктугунда чек жок. Аллахнын улуктугу чексиз. Вала хаула вала куввата илля биллахил алил азим деген. Чындыгында ла хаула ан маасиятиллах. Ибн Аббас разияллаху анху ушул пайгамбарыбыздын зикирине кошумда тафсир кылып айткан кезде ла хаула ан маасиятиллах,
ва ла куввата аля таатиллах илля биллахил алил азим деп айткан. Чындыгында ла хаула дегенде ан маасия, bir günөөдөн тыйылууга, bir günөөдөн башка нукка бурулууга, bir günөөдөн арылууга эч бир күч кубат жок. Ва ла куввата аля таатиллах, Аллах Таалага итаат кылууга, Аллах Таалага ибадат кылууга да эч кандай бир күч жок. Илля бир гана Аллах Таала улуу болгон, албетте улуу даражалуу Аллах Тааланын жардамы менен гана болот деген дуа турат. Мына ошондуктан бул дуа сиз менен биздин уйкудан ойгонгондон кийинки экинчи дуа болуп эсептелет. Аллах Таала сиз менен биздин ар бир таң атканда, көзүбүздү ачканда Аллах Тааланы зикир кылып, Аллах Тааланы истигфар айтып ойгоно тургандардын катарында кылсын. Жана сиз менен бизди Рабби гфирли, Аллахым менин күнөөмдү кечиргин деп дуа кылган дейт. Көрдүңүзбү? Зикир кылгандан кийин, Аллах Таалага мактоолорду айтып, Аллах Таалага хамсанат аткандан кийин дуалар кабыл болуштугунун дагы бир ачык белгиси болгондуктан пайгамбарыбыз дуа кылганды үйрөттү. Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечиргин деп. Мына ошол кезде эгерде адам акырын ордунан туруп, даратын алып, 2 рекет намаз окуй турган болсо, Аллах Таала анда ал адамдын сөзсүз дуасын кабыл болот деп айткан. Мына ошондуктан дагы кала Хафиз ибн Хаджар ваадаллаху аля нисани набийи, Аллах Таала өз пайгамбардын тили менен Аллах Таала вада кылды дейт. Аннаху ман истайқада мин наумихи лахижа лисанаху бит-таухид раббих والإذعان له بالملك والإعتراف بنعمة يحمد عليه وينزهه عما لا يليق به تسبيحه وخشوع له بالتكبير والتسليم له عن العجز عن قدرة إلا بعونه dedi. İbn Hajar Asqalani Alloh Taala улуу ал адамды өз рахматынын алсын ушундай дейт дейт. Пайгамбардын тили менен Аллах Таала вада кылды дейт. Кимде ким уйкудан ойгонгон кезде Аллах Тааланын жалгыздыгы менен, Аллахтын барлыгы бирлиги менен тилине зикир кылып, Аллах Тааланын чыныгы падышалардын падышасы экендигине, Аллах Тааланын сиз менен бизге берген нематтары чексиз экендигин мойнуна алып, жана Аллах Таалага эч бир ылайыксыз болгон айыптардан, ар кандай бир кемчилдиктерден Аллах Таала аруу зат экендигин тастыктап, Аллах Таалага ал-хушу лаху, Аллах Таалага ушундай коркуу сезим менен, такбир менен, Аллах Тааланы улуктоо менен, Аллах Тааланын алдында, Аллахтын кудретинин алдында адам канчалык алсыз экендигин мойнуна алып турса, Аллах Таала адамга сөзсүз түрдө жардам берет. Аннаху иза дааху ажабаху, эгер Аллахка дуа кылса, анда Аллах Таалага сөзсүз дуасын кабыл кылат. وإذا صلى قبلت صلاته, эгер намаз окуса, анда намазын кабыл кылат. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث, кимге ушул хадисти пайгамбарыбыз ушул хадиси жеткен болсо, يغتنم عمل به, ушул хадиске амал кылууну колдонбай бербесин, анда бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбасын. ويخلص نيته لربه, өз Раббыбыз үчүн ниетин бекемдеп, ниетин халыс Аллах үчүн аткарсын деп айтат. Бул хадистен алына турган пайдалардын бири, бул зикирден алына турган пайда, Мен иштахада фи зикри раббих инда истиқади, кимде ким Аллах Таалага ойгонуп көз ачкан кезде Аллахты эстей турган болуу. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра айткан хадисте инна а'жазан наси ман а'жаза анид дуа ва абхалун наси ман бахила бис салам dedi. Адамдардын эң алсызы эгер ал дуа кылуудан дагы алсыз болсо dedi. Дуа кылуу бардык көпчүлүк адамдын колунан келе турган нерсе. Дуа кылганга шылтоо жок, мен кыла албаймын же билбеймин же мага оор же убактым жок дей албайт экенбиз. Пайгамбарыбыз андан кийин хадисте абхалун наси ман бахила бис салам, эң сараң ичи тар адамдардын эң ичи тар бахыл сараң адам ким болот десе, ал салам берүүдөн дагы бахылдык кылган адам деп айтты. Мына ошондуктан дагы салам менен сиз менен биз Аллах Таалага эң жакын адамдардан болууга, Аллах Тааланын алдында колубуздан келген мүмкүнчүлүктү пайдаланууга Аллах жардам бере турган нерсе. Ошондой эле бул хадис дуа зикирден алына турган пайда, Аллахтын барлыгыны, бирлигине, жалгыздыгына моюндай турган, Аллах Таалага адам баласы өзүн тапшыра турган нерсе экендиги. Жана Аллах Тааладан жардам сураганда жалгыз Аллах, ибадат кылганда жалгыз Аллахка гана, өзүңө гана ибадат кылам жана сенден гана жардам сурайм деген ар бир рекетте кайталаган антыбыздын үстүнөн чыга турган нерсе экендигине. Жана бул зикир менен Аллах Таала сиз менен пайгамбарыбыз
Аллах Таалага итаат кылууга жана Аллах Тааланын ошол итаатта бекем болууга, үзгүлтүксүз болууга жаратканга жардам бере турган бир амал болуп эсептелет. Мына ошондуктан кимде ким ойгонуп дарат алса, намаз окуса, Аллах анын намазын кабыл кылат деп айтты. Ал эми 5-чи пайдасы болсо, демек сиз менен бизди Аллах Таала өзүнүн туура жолуна баштаганга себеп болот дейт. Мына ошондуктан да Аллах Таала ва худу иля тайиби минал каули ва худу иля сиратил хамид деп Аллах Таала сөзүн жыйынтыктаган. Бул аятта Аллах Таала кимде ким өзү жакшы сөзгө бекем болуп, жакшы сөзгө бет алса жана Аллах Тааланын макталган, Аллах Таала өзү неимат кылып берген тандалган жолго жүздөнсө, хидаятка бурулса деп айткан дейт. Мына ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир ойгонгондо, түштөн ойгонгондо дагы бир амалдарынын бири ва кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ла ятаара минал лейли илля ажра сивака ала фихи деп айтты. Уйкудан ойгонгон адам дайым, Пайгамбарыбыз дайым жанында да ойгонгондон кийин мисвак менен оозун тазалап, андан кийин Аллах Тааланы зикир кылып баштайт эле деген сөзүбүз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала сиз менен бизди күндүр түндүр Аллахты зикир кылган, жүрөгү зикир менен нурлангандардан кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي رواية مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.